Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо дагы бир суроо келди эле менин көрүүчүмдөн. Ушул мунай заттар канча кендир, канча эмне үчүн кыргыз мамлекети өзү мунай менен камсыз кыла албайт деп. Бул суроого ошол адистердин талаасында жалпы ушу толук жооптор берилген болчу. Анан кайталап кайра ушу баардык орусча берилген маалыматтарды кыргызча кылганга аракет кылайын. Бул албетте өзүмдүн жеке изилдөм, жеке пикирим, ошон үчүн жалпы адистердин пикиринен айырмаланышы ыктымал. Ошондуктан бүт маалыматтарды адистер менен тактап алгыла да дайыма. Ушул мунай менен алек болгон адистер менен такташ керек да муну суроону. Негизи Кыргызстанда далилденген камыл деген бул запас да, запас деп бүт жерде жазат кыргыз мамлекетинде. Бирок камыл десе болот же болбосо көлөм десе болот да. Ошол 10-15 миллион тонна ошо Геопортал маалыматы боюнча. Болжолдуу камыл ушул 289дон ошол миллион тоннадан 1 миллиард тоннага, 1,3 миллиард тоннага чейин Кыргызстандын жер астында бар да. Кошумча геологиялык изилдөөлөр талап кылынат. Бул деген таптаза божомол, бул деген эч кандай жакшы мындай маалымат келе элек. Биздин жылдык мындай нефть күйүүчү май, мунай керектөөбүз 1 миллион тоннага чейин барат да. Өнөр жай камылы 88,34 миллион тонна. Анын ичинен 10 ошо 356 миллион тонна казып алынат да. Мунай негизи ушу Ферганада бар. Ферганада ошо Жалал Абадта, Баткенде чыгат да көбүнчө. Албетте бүт ушул маалыматтар жакшы тастыктала элек, жакшы геолог разведка боло элек да, ушундай нерсе болот. Майнеса Жалал Абадта 387 миң тонна казылып алынуучу ушундай бар нефть. Ал эми Чыгырыкта, Чаңгырташта, Жалал Абадта 5 миллион тоннадан бир аз көбүрөөк, бирок андан ашпайт деп эсептелинет. Тамчы Ысык көлдө камыл өтө аз, 5 миллион тоннадан аз болуп жатат, ошон үчүн аз деп эсептелинет. Аны казууга да кажет жок, өзүн актабайт такыр. Түндүк Сок, Чоңгара, Галча, Баткенде 2024 жылдан иштеп жатат. Камылдар так эмес эмгичекте чекте. Жалпы белгилүү кендер 15-17, көбү чаканда бардыгы көбүнчөсү мындай. Ошо 17 кенден мындай айтканда 15-өсү, бул деген 5 миллион тоннадан аз деп эсептелинет да, ушундай маалымат. Майлысайда эски жана Манили мунай кени бар. Аны 1974 жылы иштетип башташкан. Жаңы кендер Түндүк Сок, Чоңгара, Галча деген жерлерде бар экен. Ал үмүттөндүрөт, бирок кайра эле геочалгындоо жүргүзүлө элек да, жетиштүү түрдө жакшы казылып карай элек ал кендерди. Эгерде ошо Кыргызстанды карасак, бул жерде баягы тамчы сүрөтү менен ошо же болбосо мындай негизи кара чекит менен ошо нефть же болбосо мунай чыгуучу жерлер белгиленген да. Алар өтө аз, баары түштүктө мындай айтканда көлдө бирилеген, бүттү ошо менен. Жана албетте Кыргызстанда аны иштеп чыгуу да кыйын да, мындай тоо арасына аралаш керек да, тоо арасына техника алып барыш керек. Анан ичиндеги баягы көрүнүп жаткан запастар да ошо рентабелдүү эмес да, мындай айтканда ага салган акчаң акталбай калат, ушинтип эсептелинет. Мунай казып алуу ушу ирети динамикасы кандай болуп атат десек, 21-жылы 275,600 тонна ошо чыгарылган. 23-жылы 299 миң тонна чыгарылган, 24-жылы болжол менен 300 миң тонна чыгарылган да. Көбүнчө ошо эң көп 10 миллион тоннадан ашык Фергана өрөөнүнөн алынган. Казып алуу өсүүдө, албетте өсүүдө, бирок муктаждыктар жаппай жатат да Кыргызстанда. Такыр ошо муктаждыктарды бекитилет. Жылдык керектөө биздики 1,3 же болбосо 1,6 миллион тонна мунай продуктылары. Анын ичинен 1 миллион тонна бул бир гана бензин да, 60% чейин барат. 40% дизель ошо керектелет да. Күндүк керектөө болжол менен күндө кыргызстандыктар Кыргыз мамлекетинде 3288 тоннаны бир суткада жагып коюп атабыз да. Бир суткага жакканыбыз ошо эң көбүнчө ошо шаарларда абанын кирдетүүлөрү жайкы кезинде 80% бензин автоунаалар экен да, ошо изилдөөлөр көрсөткөн. Импорт бизде 1,45 миллион тонна мунай продуктылары, 50 миллион тонна чийки мунай киргизебиз. Баягы Жунда заводуна да негизи 98% Орусиядан, 98% Орусиядан дегенибиз анткени ички ошо муктаждыктарды жабуу үчүн да. Бир четинен дагы бул жерден саясат да бар, геосаясат да бар. Орусия бизге мунайды монополиялык түрдө саткысы келет. Казактар таарынат, биз жакында турабыз, силер бизден албайсыздар, биздики арзаныраак, сапаты да жогорураак дейт да. Бирок биздикилер бир четинен кайра мындай кичине эле саясий пикир келишпектештиктер болсо эле казактар бизге мунай сатпай коебу деген суроо бар. Экинчи, ушул Орусияда кандайдыр бир саясий басым кылат да. Албетте, эгерде казактар, кыргыздар ынтымактуу жашаса, эч кандай суроо болмок эмес да. Чек араны жаба коюп, бала болуп ошондой нерсе болбосо,
бул жерде эч кандай маселе болбойт эле, Казакстандан эле нефть алынат эле да. Бирок казактар да ушундай көрсөтүп коюп атат да. Эми кичине бир аз эле кичине туура эмес же бирдемкеси жакпай калса Кыргызстандыкы чек араны жаап салабыз дейт да. Анан элестеткиле жазында же күзүндө ушу бир аз эле убакытка ушу нефть продукциясынын жеткирүүлөрүн жаап койсо Казакстан. Заматта биздин дыйкандардын баары ушу өзүнүн түшүмдөрүнөн ажырайт да. Ошондой болуп кетсе, албетте бул такыр жакпай жатат биздикилерге. Анан бир четтен дагы Орусиянын кысым басымы Советтер Союзунан баштап, эгемендүүлүк күндөрүнөн баштап эмгиче келет. Албетте ошо лоббиси да күчтүү Орусияныкы. Орусияга кызыктар да, Орусия өзүнүн товарын бияка сатканга. Ошон үчүн бизге ошо 98% сатылат да. Албетте дагы бул нерсе саясий кысымдын дагы куралы болуп эсептелинет. Анткени Кыргызстанда бирдемке кыргыз үчүн деп сүйлөй баштаганда эле көчөлөрдү кыргызча кылалы десе эле, баягы бензиндин баасы кымбаттай силер үчүн, мигранттарды кысабыз деп эле бизде мындай тынчтып салышчу да. Азыр болсо мигранттардын саны 300 миңдей болуп калды Орусияда, калгандары келди же болбосо башка өлкөлөргө көчтү. Ал эми баягы мунай боюнча суроо эмче чечилек. Ошон үчүн Орусия негизи бизге арзан сатат, өзүнүн элине саткандан караганда. Баягы пошлиналарды мындай вывозной пошлина, чыгаруучу пошлиналарды салбайт да бизге. Бирок бензин арзан болгону менен өзүнүн жарандарына сатканга караганда ошондой саясий кысым басым бар да. Албетте ички өндүрүш керектөөнүн 20-25% эле камсыздай алат. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда өз муктаждыгына импорт аркылуу жапса, ички өндүрүшкө баары бир сырттан импорт мындай жетишсиз деп эсептесе болот да. Негизи Кыргызстанда чыккан мунай жетишсиз, ал деген толугу менен бүт муктаждыктар жаба албайт деп эсептелинет да. Кандайдыр бир деңгээлде жаба алат, бирок ошондон ашык эмес. Жылда мунай заводу 60-70% керектөөнү жапканга аракет кылууда. Жунда деген. Жунда Кара Балтада билесиңер, ошо кытайлар салып берген. Бир нече жыл иштей алган эмес. Иштеп баштаганда жергиликтүү калкага чоң жалоп жазган, баягы сасып атат нефть гипу деп. Бирок бизде ошо жалгыз нефть иштетүүчү завод да, азыркы күндө жаңы техника менен жабдылган. Казып алууда кандай маселелер болгон? Далилденген камыл 15 миллион тонна же болбосо 1,3 миллиард тонна бар болсо керек бизде. Болжолдуу камылдын болгону 1-13% эле баягы иштетсе болот. Бул деген 1-2 жылга эле жетчү нерсе да. Же болбосо жыл сайын 10-15 жылга аздан мындай баягы 5-25%га чейин камсыздоочу, ички базарды камсыздоочу көлөм. Заводдун кубаттуулугу мисалы Жунданыкы бул деген 500 миң тонна жылына, андан да ашат. Эгерде аракет кылса, өндүрүштүк жылына азыр бизде 300 миң тонна, муктаждык 1,3-1,6 миллион тонна да. 1000 тонна, миллион тонна. Бул жерде 1%га да жетпей калышы ыктымал да, ички өндүрүштүн көлөмү. Ошо геологиялык изилдөөлөр өтө кымбат жана татаал шарттар түзөт. Ошон үчүн өткөрүлө элек. Аларды да өткөргөндө бизде баягы нефть кичине 1,3 миллиард тонна бар болсо дагы жетпей калат деп эсептелинет. Эгерде ушунун баарын акыркы тамчысына чейин иштетип бензин чыгарса дагы, бул деген ошо бензин анын бир 70% эле пайыз түзүп калат. Ал 70% өзү баягы 2-3 жылга эле Кыргызстанды камсыздаганга жетет да. Ушундай азырынча маалымат ушундай да. Инфраструктуранын эскилиги болуп атат, инвестиция жетишпей атат. Бул жерге баягы рентабелдүү эмес дегендиктен эч ким акча алып барбай атат ал секторго. Баары бир ошо иштеткенге караганда орустардын мунай арзан түшүп атат да Кыргызстанга. Ошон үчүн биз ошону эле сатып алганга аракеттенебиз. Мынакей биздин дагы бир карта бар, ошо геопорталда илинген. Ушул картада көрсө болот да, баягы ошо нефть кай жерде болушу мүмкүн, Кыргызстанда канча запастар ошо көрсөтүлүп турат да. Ошо картаны, видеону токтотуп алып карап көрсөңөр болот. Маселени кантип чечсе болот? Ушул сырткы мунайдын ушундай көз карандысыздыгынан кантип арылса болот эле? Бир гана жолу бар, бул деген гибрид авто же болбосо электр унааларды киргизүү да. Ошо гибрид автолор бизде Кыргызстанда 1000 даанадан ашат. Отун үнөмдөөсү 20-50% болот. Баягы мисалы үчүн ошол эле кадимки күнүмдүк бензиндик машинелерге караганда 12-14 литр ичсе шаар ичинде күнүгө, булар деген 6-5 литр гарантия менен ичет шаар ичинде күнүгө да. Кээ бирлери 3 ичет, мисалы жаңы Кытайдын ушул гибридтери. Электроунаалдын эң баягы тоскоолдугу баасы жогору. Азыр Tesla 40 миң болуп атат. Жаңы азыр электроунаалар 9 миңден келип атат Кыргызстанга BYD-ники. Ошол эле нерсе бизди куткарат окшойт. Албетте Бишкекте эле көбүнчөсү кээ региондордо бар аздан. Азыр бүгүнкү саны божомол менен 24 миңге чейин жетти. Бирок бизге 1 миллион унаа керек да, ошо электроунаа же болбосо гибрид унаа. Анан ГЭС үлүшү 90% электр энергиясы чыгарылат, 10% бизде ТЭЦтер чыгарат. Жайкы кезинде толук зарядка жетет ал электр энергия. Бирок кышкы кезге бизге дагы ушу 4-5 миллион киловатт саат баягы үйлөрдү жылуулатууга керек кышында. Дагы кошумча электромобилдерге, эгерде миллион электромобиль кирсе,
4 миллиард киловатт саат электр энергиясы керек жылына да кошумча дагы. Жалпы биздин өлкө 15-тен 17 миллиард киловатт саатка чейин иштетип чыгат да жыл сайын ушу биздин гэстерибиз жана тесттерибиз. Анан электромобилдер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Эгерде 100% ушунун баарын бизде негизи 1,3 кээ бир учурда 2 миллиард долларга чейин ушул бензинге күйүүчү майларга берип атабыз. Мындай айыл чарба техникасы баары бир күйүүчү май менен иштейт, дизель менен. Ал эми электро унааларга болсо толук электр энергияны иштетсек болот эле. Аны иштетиш үчүн ушу миллион электр унаа керек. Дагы кошумча 20-25 миллиард киловатт саат чыгаруучу гэстердин саны жалпы мындай жылына кубаттуулукка жетиш керек болот. 25 миллиард киловатт саатка чейин да. Эң аз дегенде 20 миллиард киловатт саатка чейин жетишибиз керек. Биздин ошо жыл сайын электроэнергияны өндүрүү системаларыбызда бүт гэстер. Эгерде ушуга жетсек, анда ошо электроунааларга субсидиялар керек. Анда биз деген өлкөбүзгө ошо бензинге жыл сайын берип аткан 1,3 же 1,7 миллиард доллар өлкөбүздө калат да. Өлкөбүздө калганда баягы бул деген 8 эсе арзан болот электроэнергия. Анда ошо 1,3 эмес, бир 200 миллион доллар түзмө түз гэстерге кетип турат жыл сайын. Алардын электроунаа колдонуучулардын төлөгөн акчалары гэстерге түшүп турат. 200-300 миллион доллар жыл сайын. Ушундай нерсе болот. Бул нерсе маселени чечмек. Стратегиялык багыттар азыр бизге кыска мөөнөттө гибрид унааларды көбөйтүш керек, Кыргызстанда жайылтыш керек. Орто мөөнөттө заряд станцияларын куруш керек, аябай көп Кыргызстанда. Электроэнергияга электро унааларга субсидияларды, салык бошотууларды бүт баарын улантыш керек. Дагы узак мөөнөттө 10 жылдан ашык мунай казып алууну кеңейтүү керек. Албетте балким жөн эле геолога чалгындоо кылыш керек. Ошо билиш керек да, так канча мунай дагы бар экен. Ошо чалгындоолорго кичине кошумча акча керек. Мүмкүн болгон камылдар Чүй жана Чыгышсыз көлдө, Ферган районунда 100 миллион тоннага чейин ошону караш керек. Казса болобу, болбойбу? Негизи болбойт окшойт да. Аны казгандан көрө коюп койгон эле жакшы да. Анда таба турган акча жана экологияга зыяндуулугу ошо пайдадан ашып кетип атат да. Чыгымдар пайдадан ашып кетип атат. Гибрид жана электроунааларды Кыргызстанга көбөйтүүнү изилдеш керек дагы. Жана жаңылуучу булактарды өнүктүрүш керек. Ошо заводдорду колдош керек. Биздин эгерде ошо бизде заводдор курулса, иштеп баштаса, ошолорду колдош керек толугу менен. Бирок бүгүн Кытайдын баарын өкүрүтүп атат. Тиги BYD тим эле базарды монополист болуп баратат Кытайда. Ошон үчүн бизге да келген Кытай инвесторлор бияктан да куралбай атат. Алар курса, баары бир баасы Кытайдын BYDсинен кымбатыраак болуп калат да. Ушул нерсе болуп атат азыр. Катуу конкуренттик согуш Кытайда. Анан салык бошотууларды улантыш керек да ушул электроунаалардан. Анан электроунаалардын миллионго чейин жеткенде анда салыкты кайрылса болот. Бирок ага чейин ошо жойсо, ушул азыркыдай эле нөл кармап турса, электроунааларга бул жеке мүлк салыгы нөл бүгүнкү күнү. НДС жеке адам алса электроунааны нөл. Ошол мисалы үчүн пошлина таможнялык ушул жылдын аягына чейин 25-31 декабрга чейин нөл да. Ошон үчүн бул аябай жакшы стимул, ошол электроунааларды алыш керек көп. Ошондо кичине Кыргызстан жакшы кандайдыр абалда болот да. Ошол инвестицияларды карасак, канча 2016 жылга чейин ушул көрсөтүлгөн азыркы жаңы инвестициялар боюнча карталарды да издеш керек. Канча инвестициялар келген. Жыйынтыкты алсак, ошо негизи жанакындай айткандай эле да. Ошо 1,3 миллиард тонна бар, бирок ал көп болсо 2-3 жылга жетет баарын колдонсо. Анткени биздин муктаждык 1,3-1,5 миллиард миллион 1,6 миллион тонна жылына да. Албетте кайра эле геополитикалык максаттарда толук электроунааларга же гибридтерге өтүш керек. Геологиялык чалгындоолорду да күчөтүш керек да мынайда. Ушуну менен жыйынтыктайлы да. Ушундай булактар келтирилген. Албетте текшере алсаңыздар болот, өзүңүздөр изилдеп. Бизнес пландоо курсуна жазылган азыр көрсөтүп берем. Ушуну жазылыш керек. Ушул QR код менен телефон менен атасыңар ушул QR кодго. Анан ушундай чыгат шилтеме. Ушул шилтемеге киресиңер. Киргенде бизнес пландоо боюнча видео курска катталуу формасы чыгат. Ошол жерден анан аты жөнүңөрдү жазасыңар. Мисалы үчүн ошо мен Эшмат Ташматов деп койсоңуз, имейлди жазасыңар. Сиздердин имейлиңер Gmail болуш керек, сөзсүз. Эшмат Ташматов @gmail.com. Анан атыңызды жазасыздар. Эшмат Ташматов. Ушул суроого жооп бересиздер. Анан жиберип коесуздар. Ошондо сиздерге кат келет. Карагыла. Жазылып катталгандан кийин албетте ошо силерге кат келет бир нече күндөн кийин. Каналды колдоп койсоңуздар да болот. Ошо QR код менен колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.
Airsoft oyunунан кантип катышса болот Кыргызстанда. Ал үчүн ошо Airsoft KG деп Google'га жазасыңар. KG бастыңар. Ушул сайт чыкты да. Ушул сайттан анан жазып турат. Страйкбол деген эмне кылыш керек, кандай, качан жакынкы оюн болот, каяктан аренда алса болот, страйкбол деген эмне, ушу бүт маалыматтар ушул жерде да. Жакынкы боло турчу ушул оюнду табасыздар да. Мынакей. Ушул 31-чи бугуда ушундай оюн болот деп ошо маалыматтар берилген да. Аны ушинтип бияктан катталып жазып, ошол катталуудан ушул жерде регистрацияны басып катталып кирип анан ишиңерди ошо страйкбол дүйнөсүнө кошулганды баштайсыздар.